Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 3-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыгаровна өтө бермекчимин. Анда эмесе балдар, окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү сабакты конт коюп угабыз. Балдар, баарыбыздын коробузда балдар аянтчасы жайгашкан. Туурабы? Азаматсыңар. Ал жерде биздин кичинекей бөбөктөрүбүз ар түрдүү кызыктуу оюндарды ойношот. Демек, бүгүн көтөрүүчү темабыз балдар аянтчасында. Дептерибизге бүгүнкү числону жазып, теманы коебуз. Балдар аянтчасында. Алгач, китебибизде берилген биринчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Мында текстти окугула жана которгула деген. Алгач, сөздүктө берилген сөздөрдү окуп чыгып, эсте сактап калууга аракет кылабыз. Анда сөздүктөгү сөздөрдү окуйбуз. Кум төгүлгөн жер, песочница, какым, одуванчик, чачып салды, разбросал. Эми балдар өз алдыңарча сөздүктөгү сөздөрдү окуп чыккыла. Эми текстти окуйбуз. Балдар аянтчасында. Короодо кичинекей балдар үчүн кум төгүлгөн. Күн жылуу болгондо апалар балдары менен ушул жерге келишет. Бөбөктөр кумда ойношот. Какымдарды тигишет. Кичинекей чакалары менен аларды сугарышат. Бир күнү 4-5 жаштагы балдар ойноп жатышкан. Кошуна үйдөгү бала келип, кумдун баарын чачып салды. Анан бирөөнүн оюнчук күрөгүн сындырып да койду. Бөбөктөр ыйлап калышты. Мынакей балдар, текстте балдар аянтчасында. Тентек баланын жоосунсуз кылык жоругу баяндалды. Эми балдар, берилген суроолорго жооп жазабыз. Биринчи суроо: короодо эмне төгүлгөн? Экинчи суроо: апалар балдары менен кайда барышат? Үчүнчү суроо: бөбөктөр эмне кылышат? Төртүнчү суроо: эмнени тигип сугарышат? Бешинчи суроо: ким кумду чачып, оюнчукту сындырды? Алтынчы суроо: кимдер ыйлап калышты? Жетинчи суроо: силердин короодо балдар аянтчасы барбы? Сегизинчи суроо: силер бөбөктөргө кандай мамиле кыласыңар? Мына ушул берилген суроолорго балдар өз алдыңарча жооп жазып чыккыла. Эми балдар, силерге кошумча суроо экинчи көнүгүүдө берилген. Тентек балага кандай сөздөрдү айтсак болот? Жооптор: кичинекей бөбөктөрдү ыйлатпаш керек. Уятың барбы? Кичүүлөрдү да сыйлаш керек. Тарбияң жок экен. Сени өзүңдү ушундай кылса кандай болот? Балдар, тентек балага дагы кандай сөздөрдү айтсак болот? Бул суроого да өзүңөр кошумча жоопторду жазып көргүлө. Балдар, эгерде берилген көнүгүүлөргө жоопторду жазып бүткөн болсоңор, үй ишин белгилеп жазып алгыла. Үй иши 3-көнүгүү. Балдар аянтчасы деген темадагы сүрөт тарткыла, ал боюнча сүйлөп бергиле деген. Үй ишин белгилеп жазып алган болсоңор, мен силер менен коштошомун. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар,
Köңül burgaňyzlar üçin çoň rahmat. Salamatda kalyňyzlar.